Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз химия предмети боюнча 8-класстар үчүн сабактын темасы оксидтер. Сабактын максаты окуучулар оксидтерди билишет. Экинчи, окуучулар химия предмети боюнча түшүнүктөрүн өнүктүрүшөт. Үчүнчү, окуучулар алган билимдерин турмушта пайдаланууга тарбияланышат. Оксидтер элементтен туруп, анын бирөө кычкылтек болгон татаал заттар оксидтер деп аталат. Оксидтердин жалпы формуласы EnOn. элемент, Nm индекстер. Мисалы K2O калийдин оксиди, P2O5 фосфордун 5 валенттүү оксиди. Оксидтердин классификациясы, башкача айтканда, оксидтердин бөлүнүштөрү. Оксидтер туз пайда кылуучу жана туз пайда кылбоочу оксидтер болуп бөлүнөт. Туз пайда кылуучу оксидтер дагы 3кө бөлүнөт: негиздик, кислоталык жана амфотердик. Негиздик оксидтер металдын кычкылтек менен болгон кошулмасы, ал эми кислоталык оксидтер металл эместердин кычкылтек менен болгон кошулмасы. Амфотердик оксидтерге, бул амфотердик оксидтер өтмө металлдар, башкача айтканда бир эле мезгилде металдык оксидтер жана металл эместик оксидтерге ээ болгон оксидтерди айтабыз. Оксидтердин химиялык касиети: биринчи, негиздик оксидтер. Негиздик оксидтер кислота менен кошулуп тузду жана сууну пайда кылат. Башкача айтканда, негиздик оксид натрий 2O, натрийдин оксиди, туз кислотасы H-хлор экөө кошулуп натрий хлор, натрийдин хлориди жана суу пайда болот, пайда кылуучулар. Экинчи, негиздик оксид суу менен кошулуп негизди пайда кылат. Башкача айтканда, натрий 2O, негиздик оксид жана суу кошулуп натрий OH пайда кылат. Үчүнчү, негиздик оксид натрий 2O кислоталык оксид менен кошулуп суу 2 жана температуранын натыйжасында туз, башкача айтканда натрий 2, суу 3 деген тузду пайда кылат. Экинчи, кислоталык оксидтер негиз кошулуп, негиз менен кислоталык оксид кошулуп тузду жана сууну пайда кылат. Башкача айтканда, кальцийдин гидроксиди көмүр кычкыл менен кошулуп, көмүр кычкыл газы менен кошулуп тузду жана сууну пайда кылат. Башкача айтканда, кальцийдин карбонаты жана H2O. Экинчи, кислоталык оксид суу менен кошулуп кислотаны пайда кылат. Башкача айтканда, кислоталык оксид SO3 плюс H2O суу пайда кылат, H2SO4 деген кислотаны пайда кылат. Үчүнчү, кислоталык оксид негиздик оксид менен кошулуп ысытуу натыйжасында тузду пайда кылат. Башкача айтканда, P2O5 кошу барий кычкыл, температураны ысытуу натыйжасында барий 3, PO4 кашаан сыртында 2. Амфотердик оксидтер кислота жана негиз менен да реакцияга кирип тузду жана сууну пайда кылат. Амфотердик оксид алюминий 2O3 кислота менен кошулуп, башкача айтканда H-хлор менен кошулат дагы. Бул жерде алюминий металл катары кетет, металдык оксид катары алюминий хлор 3.
жана H2O пайда болот. Экинчисинде көңүл бургула. Алюминий 2O3 ушу алюминий оксиди натрий гидроксиди менен кошулуп, бул жерде алюминийдин оксиди кислоталык оксид катары кетип атат. Башкача айтканда натрий 3, алюминий O3 деген тузду пайда кылат жана H2O суу пайда болот. Мына ушундай амфотердик оксиддер эки мүнөзгө ээ. Кислоталык оксид дагы, негиздик оксид дагы болот. Оксиддердин колдонушу турмушта. Оксиддерди көп эле кездештиребиз. Мисалы, кальцийдин оксиди үзүлгөн акив таш катары үйлөрдү актоодо колдонулушат. Ошондой эле темирдин оксиддери булут өндүрүүдө, чоюн өндүрүүдө колдонулат. Жана боек катары дагы цинктин оксиддери. Китепте 190 бет өз алдынча иштөө үчүн көнүгүүлөр 1-5 чейин.